Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар, азыр бири-бирибиздин кемчилигибизди дей турган убакыт эмес. Жогорку кеңеш мурдагыдай толук кандуу иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Баары талкаланган. Архив талкаланган, сервер талкаланган, сайт иштебейт. Фракциялар чогулайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок, чындап эле. Мына бул болуп аткан жыйындар араң жыйылып атат. Азыр мына бүгүн кворум мындай толук кандуу бүгүн чогулду. Боршайком бүгүн шайлоону жарыялады. Боршайкомго биз эч кандай мыйзам буздуң деп айта албайбыз. Эч кимдин укугу жок. Себеби ал өзүнүн ишин жасап атат. Биз эмне кылышыбыз керек? Мен кече жарандык коом жыйналган жыйынга барып катышып келдим. Бир топ партиянын саясий лидерлери, башкалар катышты. Ошол жерде уккан сөздү баары СМИге чыккан жок. Силер уксаңыздар, чындап эле депутаттар биздин жасап аткан ишибизди ошол жерден элдин оозу менен уксак. Мен ушунчалык ошол жерден өзүмө ушунчалык капа болдум өзүмө. Биздин жасап аткан азыр дагы ошону кайталап атабыз. Болгон кемчилик кетирген 3 мыйзамдагы кемчилдиктерди жоюп, ошону эле өткөзүп коелу дегенге мына бир жумадан бери акылдашабыз. Акылдашканга эч ким келбей атса эмне кылалы эми? Бүгүн жыйналдык. Биринчи окуудан кабыл алып, бүгүн кабыл алалы. Экинчи, үчүнчү окуудан дагы кабыл алалы дагы шайлоо боло турган шайлоого ушуну тактап берип коелу. Кетирген кемчил. Кечеги болгон иштин баарына ушул жерде отурган 120 депутаттын баарыбыз болбосо дагы 80ден ашыгы шайлоого катыштык. Эмне күнөөңөр жок бул жерде? Менин да күнөөм бар. Ушу 7% кабыл алып, форма 2-лерди кабыл алып бергенге биздин добуш бергенбиз баарыбыз. Эми ошону оңдоп берип коелучу. Шайлоого барбасак барбай эле коебуз. Эч кимибизди көргүсү келген жок. Кечеги сөздөрдү силер уккула. Силердин бириңерди биз кийинки парламенттен көргүбүз жок деп атышат. Анан бул жерде ар түрдүү нерселерди жасаштын кереги жок. Биз келиңиздер. Оңдоп жасап берели дагы шайлоого эркин атаандашуу жаңы партияларга, жаш партияларга, жаңы күчтөргө мүмкүнчүлүк берип коелу болду. А эгер 3% силер аз десеңер, чогулуп алып кыйын болуп 20% алып келе бергиле. Үстүнө порог коюп аткан жокпуз да 10%тен көп алган кирбейт деп. Болгону астындагы порог түшүрүп атабыз да 3%дан өткөнү келсин. Буга эмнеге ичибиз тарып атат? Качанга чейин монополия кылып, качанга чейин гайканы бурап, качанга чейин ушинтип 3 революция болду. Эми 4-сүн жасаган турасыңарбы? Өзүбүзгө келели. Бүгүн күн тартибине киргизип, кабыл алып берели ушу мыйзамды. Болбосо жаштардан, жаңы күчтөрдөн бир чоң толкун болуп кетиши мүмкүн. Мен ага эч кандай кепилдик бере албайм. Рахмат. Жанагы мыйзамды талкуулайбыз дейсиңер. 5 жылдан бери талкууланып келатат. 5 жылдан бери бир топ депутаттар сунуштаган 3%, 5%, 7%, 9%. Бул биздин 5 жылдык ишибизде талкуу эмес, бүгүн акылдашайлы эмес. Талкаланып, ал канча жолу акылдашып, канча жолу отуруп, канча жолу сүйлөшкөн. Бунун эмнесин акылдашабыз дагы? Эмнесин? Мен мен акылым жетпейт да силердин ушундай түшүнүүңөргө азыр. Бүгүн көпчүлүктүн талабы, элдин талабы, жаштардын талабы, жаңы партиялардын талабы, кечеги болгон окуяга негиз болгон маселени карайлы десек, сиздер отуруп алып азыр ар түрдүү башка жактарга буруп атасыздар. 120 көп деп атабыз. Макул көп болсо 120 эмне отурабыз анда? Таркап кетели анда.
Niye oturduk? 120 депутат sonun oturdunlar 5 yıl. Biri-birilerdi maktap, koşamaçılıkты kılıp, koşamaçılıktın koyun soyup. Emi bugün 120 köp bolup kaldı o. Sizlerin surooңар bütköndü. Aynanayınlar. Gelgile 120 referendum mындай түрк тұрсын, аны қоя тұр, аралаштырбағыла мына мыйзамға. Мына ол 3 өзгөрүүнү кабыл алып берели. Кабыл алып берели. Азыр кечегиде болгон окуяда бизге аз болуптун ошо 120-ыбызды кошуп кубалаптыр ошо жаштар. Биз да кетишибиз керек эле. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул жана абил бийлер жаман көбөйдү да. 4 президенттин 5 президенттин башын жеген абил бийлер бүгүн дагы мынандай кылып койсок боло берет, мынандай кылып койсок боло берет, жол ачып берген. Ошо сыңган кылычтагы абил бийди айтып атам мен. Окугандар билип түшүнүп атасыңар. Жол ачып бермейлер. Боло берет менен мына кел. Конституцияны бузган бул эң оор кылмыш экенин унутпагыла. Барыңар жооп бересиңер эртеге. Тарых бизден кийинкилер ошондо сурайт. Бүгүн ушу конституцияны бузуп, туура эмес мыйзамдарды жакка кеткенибизди баарыбызды ордубузга коет. Эсиңерден чыгарбагыла мындан мурунку болгон окуяларды. Рахмат.